Саламатсыздарбы? Мен атым Нурила, жашым 34. Мен Кубанычбек Таапка 2017-жылы катуу башым ооруган себепти келгенмин. Айта кетейин деген нерсем, эмне үчүн бул жака келип калдым? Себеби 2010-жылдан бери мен аябай катуу башым ооруган себеп биз ата-энем болуп, мен өзүм айтып больницага көрүнөбүз. Врачтар мага туура эмес диагноздон койгондумбу, биз дарыланып баштаганбыз, бирок ал жерден эч кандай мага таасир болгон жок. Ден соолугум бара кайра жаман болуп баштады. Катуу уколдордон алгандан мен башым ооруганы андан бетер күчөйгөн. Биз акыры кеңешип, апамдар аркылуу, атам аркылуу болуп, может кыргызчылыктан көрөбүз, молдолорго барып дем салдырып көрөбүз деп айткандан биз бир жыл бою молдолор аркылуу дем салдырып баштаган. Молдолор мага кандай диагноз коет? Алар биринчиден эле сыйкыр бар экен деп, анан кийин 3 тамга кирип кеткен деп, мени 1 жыл бою, 2 жыл бою деп айтсам деле болот, тынбай дем салдырабыз. Бир эле молдого эмес, биз мына Бишкекте болгон ар бир молдолорго кайрылып көрдүк. Андан сырткары Ош тараптан, Баткен тараптан да кайрылып көрдүк, бирок алар менден эч кандай жинди тап чыгара алган жок. Биз молдолордон дагы, врачтардан дагы эч кандай таасирди көрбөгөндөн соң Малайзияга барып келебиз. 15 күндөй жүрдүм Малайзияда. Алардын өзүнүн бир тартибинче дарылоо методдору менен дарылап көрөт. Аябай башкача методдор болот экен. Ал методдон дагы мени ден соолугум обратно кайрадан эле жаман боло баштады. Мен кыйналдым аябай, башым ооруганы күчөйдү. Андан сырткары ден соолугум начарлагандан кийин биз умрага барабыз. Умрада дагы мага сыйкыр бар экен деп диагноз коюшуп, ал жактан дагы биз аракет кылдык. Биз аябай чоң үмүт кылганбыз. Аллах Таала да себеп кылып, ал жактан мен ден соолугум жакшы болуп калар деген үмүт менен барганбыз. Бирок ал жактан дагы эч кандай жылуу болбоду. Ал жактан келип, Кыргызстанга келип, мен эжем аркылуу, эжеме Аллах Таала жүрөгүнө салганбы, бул Кубанычбек Таапты издеп таап, интернет аркылуу. Ошентип биз Кубанычбек Таапка келип, 2017-жылы приемга кабыл алат бизди, киребиз. Ошол жерде мен Таапка болгон нерсенин баарын айтып беремин. Кантип ооруганымды, жана врачтар кандай диагноз коюп бергенин, молдолор кандай дегенин, Малайзияга барып, жана умрага барып келген баарын айтып беремин. Врачтар мага невроз деп койгон айттым. Молдолор сенде 3 тамга бар экен деген айттым. Ошол айткандан кийин Таап мен тамырымды кармап көрүп, ооба кызым, сенин башың ооруганы үчүн, жүрөгүң ооруганы үчүн, бирок сенде эч кандай 3 тамга жок. Чыгара албаганын себеби көрсө менде жин болгон эмес экен. Ошентип айтат, кызым, буюрса сен жакшы болуп кетесиң деп мени дарылоого кабыл алышат. Ошентип биз дарылоону баштайбыз. Дарылоо 1 жыл бою болот. 1 жыл ичинде айткан өзүнүн дарыларын ичтим, өзүнүн дарылоосун баштады. Ошентип мен бара өзүмдүн ден соолугумда жакшы болгонун байкай баштадым. Баш оорум азайды, баса албай келгенмин чынында эле. Мен уже 1 жылга чейин уже кадимкидей эле басып, кадимкидей эле жашоом уланып баштады. Ошентип 1 жыл убакыт мен дарылоодо жүрдүм Таапта. Ден соолугум жакшыра баштап, акыры сонун болуп иштеп, мурда баса албай жүргөн болсом, мен өзүм азыр машина минип, кызматта жүрдүм, иштедим, үй бүлөмдү бактым, кыздарымды карадым. Азыр ошол себептен мен Аллах Таалага чексиз шүгүр айтамын. Мени ушул Кубанычбек Таапка алып келгенине чексиз шүгүр айтамын. Кубанычбек Таапка жана Салим эжеге аябай чоң, абдан чоң ыраазымын. Менин ушундай башыман өткөндөрдү түшүнүп, мен ооруганымы билип, туура диагноз коюп, мени ушул дарылоодон учурунда айыктырганына чексиз шүгүр айтам жана рахматымды айтамын чоң. Мен эми ар бир айтып аткан сөзүмө Кудайга тобо дейм. Бул менден эмес, Алладан. Кудайга шүгүр, ушу Аллах Тааламдын жардамы менен ушундай ооруларга себепкер болуп жардам бере алдым. Бул бир окуя. Биз бүгүнкү ушул жанагы жиндер боюнча, жин оорулар боюнча айтып атканга бул далил катары. Мен дагы Кудайга тобо дейм, мен ар бир айтып аткан сөзүмдүн далили бар. Далили жок, бир да сөз айтпайм мен. Бул жерде ошол мен жанагы жин кирип кетти, жин оору дегенге бүгүн ушу силерге маек куруп бердим. Соопчулук үчүн эле
Алланын ыраазычылыгы үчүн, анан ушу биздин жарандардын келечеги, саламаттыгы үчүн ошондон жабыркы тартып, орусча айтканда жертва болбосун, ошондон бир запкы жебесин деп деген ойдо ушул маекти курдук. Ушуга далил катары ошо Нурила деген кыздын ыраазычылык каты бар бизде. Кудайга шүгүр. Бул кыз кайсы экен, бир 6 жыл 7 жыл болуп калды окшойт. Мага келген кезде аябай оор диагноз менен алып келишти. Атасы, энеси, эжеси мындай баса албайт да, жетелеп келишти. Шунчалык арыктаган, азган, шунчалык арык экен. Тери менен эле сөөк калган, стационный ушундай. Анан келиңиздер деп кабыл алып, эмне болду? Кандай оор менен алып келдиңиздер десем, ошо кызым ооруп атат, баш ооруду эле мындай. Анан аягында ушундай жана 3 тамга дегениңер бар экен. Ал эмне десем, жин кирип кетиптир, ушу жинди чыгара албай койдук. Ушундай деп. Анан эми аны ким айтты десем, ой биз бүт жинологдордун баарында болдук. Мына жини чыкпай атат. Анан мен тамырын кармап көрөйүн. Мен бирөөнүн сөзүнө ишенбейм, өзүм көрөйүн деп. Анан кыздын тамырын кармап, мында жин жок дедим, ким айтты эми бар деп. Десем, ошол кыз күлүп жиберди. Аябай арыктап, мындай настроениясы жок. Аны бир жолу мында внушать эте берип, жинди сиңдей берип. Баягы өзүн аябай начар сезип калган экен да. Биринчи жолу көзүнө мындай бир жылмайып пайда болду. Анан кийин айтып атат, байке, эгер жин болсо мен көрөт элем да, бирдемкени сезет элем да. Мен эчтемкени көргөн деле жокмун, түшүмө деле кирген жок, бирок менде жин бар дей беришти. Анан эми бул жерде мындай мен бир адамдардын, мындай бир кесиптеги адамдардын туура эмес иштеди, билбейт, билимсиз деп айткандан алысмын. Ар бир илимдин өзүнүн чеги бар да, Кудай таалам чек койгон. Мисалы описание медицина илими болсо, бул мынчасы деңгээлге чейин ушуларды бире алат, ушуну жасай алат деп чек коюп койгон. Андан ашык эч ким эч нерсе кыла албайт. Эгер табуу илими болсо, анын дагы чеги бар. Мынанча деңгээлде кыла аласың, бул сеники, мындан ар жагын кыла албайсың деп. Анан башка дагы илим болсо, анын да чеги бар да. Бул жерден бул кыздын диагнозу мындай болуп атат. Биринчи башы ооруптур, көп жыл ооруп кыйналыптыр, врачтарга көрүнүптүр, күчтүү дарыларды алыптыр, көп жерлерден дарыланыптыр. Бирок натыйжада жыйынтык чыкпай коюптур. Ооруганы күчөп, өзүн жоготуп, кыйналып ушундай болуп. Анан кээ бир мезгилде адамдардан да болот. Бир жерден дарылоону токтотпой туруп эле, тигил жерден да күчтүү врач бар экен десе, ага кетет. Анан ага кетет, кээ бир мезгилде текшерет, кээ бирде текшербейт. Кайра башка назначение алып күчтүү колдор менен дарылай берет да. Кыскасы бул медицинада, официальный медицинада аягында бул кыз айыкпай калды, неврор психически айнып калды, нерв оорусунан ооруп калды деп, анан ошол психологический демеге диспансерге ошол жака алып барып жаткызышат менен. Укол берет, 2 күн укол бергенде кыз жүрөгүм көтөрө албай атат деп, качып чыгып кетет. Мен жатпайм деп баш тартат. Мен башка врачтарга көрүнбөй болду деп. Бул жерден мен врачтарды билбей калды, андай дегенден алыспын. Просто диагноз туура эмес болуп атат да. Анан бул жерде мындай күчтүү уколдорду, дарыларды иче берип, бере берип, врачтын бергени бар, өзүнүн тандап ичкен уколдору бар, дарылары. Иши кылып бул кызда передозировка болуп кеткен да, медикаменттен передозировка болгон. Ашыкча укол, ашыкча дары. Анан мунун эмеси көтөрө албай калган дейин солго. Анан ошондо передозировка болгондо немеде галлюцинация деп коет. Өзүн жоготуп, ар кайсыны сүйлөй баштаган. Тигил кийим, бул кийим, атасын, энесин таана. Сена бул кыз бирдемке болду окшойт, молдого окутайлы деп молдого алып барса, ал молдо көрүп, ай, мында 3 тамга барбы, жинди сүйлөтүп атпайбы деп, анан алар кабыл алып, анан 2 жылга чейин жинологдордун, молдолордун дарысын алат. Эми мен аларды билбейт, жаман деп айтпайм, өз билген дубаларын окушту, дем салышты. Бир эмес бир ондогон молдолорго, тиягы Баткен, биягы бүт Кыргызстанда мен деген 10 молдого дейт. Анан жыйынтык болбой, бул кыз кайра тырышып, талып ката баштаптыр мында организм. Андан кийин анан бул Кыргызстандан бул кыз жакшы болбой калды деп, анан Малайзияда күчтүү жинологдор бар экен. Аларды мен мындай угуп жүргөм, алар бир мындай чыбык менен дейт, нервдин ар бир точкасын урат экен дейт. Тим эле сыздатат экен дейт. Байлап алып туруп урат экен. Ошентип анан бир 15 күн уруп жинди чыгарам деп. Анан бул кыздан жин чыкпай коет да.
Анан кайра келип Кыргызстанда дагы жинологторго барат. Аларды байке десем болбой, ыйлатып ооруп атат десем, ал жин ооруп атат. Жана мен сабайт мен болбойт дегендин баардык мындай бирөөнүн эмесин чукпай эле коюн. Ишкилип аябай келтек жедим ата дейт, мени коо эле сабады бардык дейт. Камчы менен урат дейт. Эми ата айтпай эле коюн, мен көргөн кордукту эч ким көрбөсүн деп. Жинди чыгарам деп уруп атат. Анан жин чыкпай коет. Анан эми Аллага бир зыярат кылайлы деп умрага барышат. Ал жактан да окутканбыз дейт, билбейм, эми баягы умрадан дагы шифа болбоду дейт. Умрадан шифа болбой койгон менен Аллах таалам өзү жолун көргөзүп койду. Умрадан келгенде эми биздин дарекет түшүп калып атат да бул. Умрадан айыктыра албай койду. Аллах таалам себепкерди өзү буйруп койду да. Мен ошондой түшүндүм. Ага келди. Анан айтсам, ата энеси айтып атат, мына бул кызыбыздан Малайзиядан жинди чыгара албай койду, Бишкектен чыгара албай койду деп. Анан мен айтып атам, муну чыгара албайт да. Себеби бул кызда жин жок да. Анан кайсы жинди чыгарат? Бул просто дуадан дагы передозировка болгон. Ушуну эске алыш керек да. Мен окуп дем салам, жин чыгарам деп атат. Дуа, Куран, бул дагы дары. Ашыкча окусаң зыян болот, адам жыгылат. Кем окусаң өзүнүн дозасы бар. 1000 жолу, 100 жолу дегендей. Анан 4 том молда окуп алып окуйбуз, 4 сааттан, 8 сааттан окуйбуз дейт. Передозировка деген бар Куранда. Анан бул бир, экинчиси бул кызда жин жок болгон, бирок жинди сыйкырды чыгарам деп туруп, жалаң жиндин сыйкырдын дуасын окуп дем салып берген да. Таза адамга жиндин дуасын окусаң, ал точно жинди болот да кайра. Сыйкыр дуасы деп ар кандай түрдүү сыйкырлар, ошолордун кайтара турган дуалары бар. Ошону окуй берген. Кыз тим эле чемирилип, тоголонуп, булар ошончо кубана берген, биз жинди чыгарып атабыз. Жин мостик жасап атат. А жин эмес, кыздын өзүнүн организми чыдабай көтөрө албай калды да. Мындай айтканда, Курандан, дуадан дагы буга ашыкча болуп кеткен, передозировка болгон. Анан ошол жыйынтыгында бул кыз только ушул жаман нерсеге жетип калган да. Анан мен тамырын кармап көрүп айланайын. Мында жин жок, Куранда ашыкча окутупсуңар, Курандын дагы чеги бар, окуй турган эмеси бар, эрежеси бар мунун мындай. Түрдүү сырлары бар мунун. Окуганда эле бүт эле окуй эле берсең айыгы бербейт анын. Ал биринчиден диагноз менен окулуш керек. İçinden sırtынан окулат дегендер түрдүү жолдору бар мунун эрежелери. Анан иммунитет төмөн түшүп кеткен, арык, тамак ичпейт. Анан мен кайра тамырын кармап, тамагын кылдап, муну ичкен, мына жеген кызым. Сенде жин жок деп дарыладык. Бизден 2 курс лечение алды. Кудайга шүгүр, 1 жылдай убакыт болду бизде. Эми 1 жыл мен аны караган жокмун. Келип кетип эле турат. 1 жыл десе 1 жыл менин үйүмдө жашады эмес ал. 1 жылда ашып барса 2 ай келгендир. 10 ай келген жок ал мага. Просто под наблюдением деп койду. Кудайга шүгүр сакайды, айыкты. Мурда өзү баса албай ата энеси жетелип көтөрүп келчи. Мен де кедеги жерден өзү көтөрө албай калчумун. Тырышып калат да. Азыр кыз төрөдү, үй бүлөсү бар. Машинаны жипти чаңын чыгарып айдап жүрөт. Bir жерде bir зам директор болуп фирмада руководитель болуп иштеп атат. Мына бул Кудай Тааланын кудуретинин күчү. Экинчи мына илимдин туура эмес диагноз менен бир кыз жөн эле жин оорусунан ооруп питне болмок. Тияка барсаң писиксиң, бияка болсаң жиндисиң деп. Бул писик дагы эмес, жинди дагы эмес да. Ошон үчүн өткөн берүүбүздө да айттым мен, бул диагноз важный. Sen süylеп атса эле адам, жаман сөздөрдү süйлеп атса эле, сразу эле жин деп кармап алат да. Адам ар кандай болот, депрессияда болгондо өзүнүн сөзүнө өзү жооп бере албай калат. Ал эми жин кирип кетти деген сөз эмес да. Мына ошого далил, Кудайга шүгүр, мына кызыбыз 5-6 жыл болуптур, азыр кайгы капасы жок. Мен булардын өзүмдүн балдарымдай жакшы көрөм, кызым дейм, балам дейм айыккандарды. Мен ушулар менден кетсе да ушулар үчүн өмүр тилеп дуа кылып турам күнү түнү. Аллахым ушуларды сактаңыз. Өзүңүз өмүр бердиңиз, мен себепкермин ушулардын айыкканына деп. Ушундай оор жумуш. Бул бир кыздын эле тагдыры болгон. Анан массовый жерде келип, массовыйлар менен иштеп аткандарды мен Аллахым аларды деле сактасын, мен айта албайм мындай келе. Мына бир далил, бул чоң далил бул. Мен ошол жин дегенди жин эмес деп дарылап бердим ошол эле. Мен аларга доказать этип берейин дегеним жок. Мен просто оору деген кандай болот. Ошону Кудай Таала мага бир буйруп насип кылды, айыктыра алдым мен ошону.